Урматтуу коллегалар, урматтуу менин жаш студент досторум, баягы убакыт учкан куш деп айтылат экен. Мына көз ачып жумганча 2017-2018 окуу жылыбызга кирип келди. Мен ушул учурдан пайдаланып, бардыгыңыздарды жаңы окуу жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктагым келет. Өткөн окуу жылындагы буга чейинки болуп университетте жүргүзүлгөн иштерге бир сыйра көз чаптырып, эгер анализ кыла турган болсок, албетте өткөн 2016-2017 окуу жылыбыз дагы өзүнүн жемиштүү болду деп айтсам туура болот деп ойлойм. Анткени 2016-2017 окуу жылына карата алдыбызга коюлган ишмердүүлүктүн бардык багыттары боюнча маселелерди 100% дебесем дагы 90%дан кем эмес көрсөткүчтө аткара алдык. Бул албетте биздин чоң жетишкендигибиз. Мына өткөн окуу жылында окуу методикалык ишмердүүлүк багытталып карай турган болсок, бүгүнкү күндүн замандын талабына ылайык, кредиттик технологиянын талаптарына ылайык окуу процессин уюштура алдык. Биринчи кадамдар башталып, бир топ жакшы жыйынтыктарын бере баштады. Өзүңүздөр күбө болгондой, университетибиздин бир структуралык түзүмү болгон атайын кесиптик лицейибиз бар эле. Мына ушул кесиптик лицейди көз карандысыз аккредитациядан өткөрүүгө жетиштик жана окуу процессин улантып, студенттерди даярдап, жакшынакай болгон кесиптин ээлерин даярдап чыгарууга укук алдык да. Бул ошо окуу процессинде мен ойлоп атам жетишкен өзгөчө бир жакшы жетишкендиктерибиздин бири. Окуу процессин жогорку деңгээлде сапаттуу заман талабына ылайык уюштуруу максатында материалдык техникалык базаларды бир топ жаңылаганга жетиштик. Натыйжада мына бүгүнкү күнгө университет боюнча 50-ге жакын интерактивдүү доска менен камсыз кылдык. Жалпы жонунан 700ден ашык акыркы маркадагы компьютерлер менен камсыз кылууга үлгүрдүк деп айткым келет. Ноутбуктар, бир нече башка лабораториялык жабдуулар сабактарга керек болгон. Булардын бардыгы мен ойлойм ошол окуу процессинде пайдаланылат жана студенттердин керектүү заман талабына ылайык билим, сапаттуу билим алуусуна чоң өбөлгөлөрдү жаратып берет деген ишеничтемин. Өзү бул процессти мындан ары дагы улантуубуз зарыл. Анткени коом бул тынымсыз өнүгүүнүн үстүндө болуп турат. Демек биз ошол өнүгүүдөн артта калбастан ар дайым өзүбүздүн аракетибизди жасап алга жылы беришибиз керек. Илим изилдөө багытында деле бир топ жакшы алдыбызга койгон маселелерди жогорку деңгээлде аткардык десем болот. Мисалы үчүн өзгөчө белгилеп айта турган мен айрым гана учурлардан токтолуп өткүм келип турат. Мисалы бир нече илимий багытта эл аралык, аймактык, республикалык масштабтагы чоң конференцияларды өткөрдүк. Ал конференцияларда коомубуздун өнүгүүсүнө түздөн түз тиешелүү болгон эң актуалдуу маселелер каралып, чоң окумуштуулар келип өздөрүнүн ойлорун ортого салып, ал ойлорду илимий жактан сунушталган пикирлердин бардыгын биздин эл аралык билим жана техника деген журналыбызга басып чыгардык. Бул билим жана техника деген университетибиздин журналын мен өзгөчө баса белгилеп айтышым керек. Кыргыз мамлекетиндеги жогорку окуу жайларындагы илимий популярдуу журналдардын ичинен эң биринчилерден болуп жогорку аттестациялык комиссиясы тарабынан коюлган талаптарды толугу менен жооп берүү менен РИН системасына өткөрүүгө жетиштик. Натыйжада биздин ошол журналда чыккан илимий макалалар өзүнүн жогорку деңгээлдеги баасын жалпы жумурай журтка бере алат деп ойлойм. Бул университеттин өзгөчө чоң жүзү башка окуу жайлардын арасында. Ошону менен катар өткөн окуу жылында бизде 10дон ашык илимдин кандидаттары өздөрүнүн илимий иштерин жакташты. Бул биздеги профессордук окутуучулар жамаатынын сапаттык көрсөткүчүн бир баскычка жогору көтөрдү деп айткым келет. Анткени атайын коюлган талаптарга ылайык университеттеги иштеп жаткан мугалимдердин, профессордук окутуучулар жамаатынын сапаттык көрсөткүчү 40%дан төмөн болбош керек деген.
биздин сапаттык көрсөткүчүбүз өткөн окуу жылында жактаган ошондой кандидаттарыбыз, илимдин кандидаттарынын эсебинен 40% көрсөткүчтөн жогору чыктык да. Бул дагы бир мындай өзгөчө белгилеп айта турган ушундай бир жакшынакай жаңылык деп айтсам болот. Анан алдыбызга коюлган маселени ашыгы менен аткардык деп айткым келет да. Ушуну менен катар мамлекеттик бюджет тарабынан каржыланган бир топ илимий изилдөө темаларыбыз бар. Жылда ошол илимий изилдөө темалары бир 2 гана теманын тегерегинде аткарылып келген болсо, мына 2016-2017 окуу жылында университетте ошол илимий изилдөө темаларын 5 багыт боюнча жактырылып, мамлекеттик бюджеттен каржыланууга мындай мүмкүнчүлүктөр жаралды. Бул дагы биздин окумуштууларыбыздын, аалымдарыбыздын иш аракеттеринин дагы бир баскычка жогорулагандыгы деп түшүнөм. Бул сөзсүз түрдө өзүнүн жыйынтыктарын берет. Ал эми коргогон, диссертациялык иштерин коргогон илимдин кандидаттары сөзсүз түрдө алар окуу процессинде студенттерге билим берүүдөгү сапаттык көрсөткүчүнө түздөн түз таасирин тийгизүүчү бир көрсөткүч да. Ошону менен катар албетте мына социалдык иштер, маданий массалык иш-чаралар, мамлекеттик тил багытындагы иштер дагы алдыбызга коюлган планга ылайык жүргүзүлдү, толугу менен аткарылды десем мен жаңылышпайм. Университеттин масштабында, мисалы үчүн, тайпалар аралык, факультеттер, структуралдык түзүмдөр аралык ар кандай конкурстар, спорттук оюндар, интеллектуалдык оюндар ушундай өткөрүлүп турду. Бул ошол студенттердин жашоосун бир кызыктуунукка бурганга, конечно, жардам берет деп ойлойм. Ошону менен катар шаардын масштабында, областтын масштабында, республикалык масштабта дагы чоң иш-чараларга катышып, ал жерлерде дагы чоң байгелүү орундарга жетише алдык. Башкача айтканда, Кыргыз-Өзбек университетинин орду каерде экендигин, жогорку деңгээлде экендигин көргөзө алдык деп айтсам туура болот да. Мамлекеттик тил багытында университетте структуралык түзүмдөрдүн бардык түзүмдөрүндө иш кагаздарын толугу менен мамлекеттик тилге өткөрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Ошону менен катар өзүңүз мына күбө болуп көрүп турсаңыздар керек, окуу имараттарынын бардыгында көрнөк жарнактарыбыз, анын ички жасалгалары мамлекеттик тилде кайрадан жасалып, жакшынакай бир өзүнчө бир эмени жарата алды да. Бул дагы ушу мамлекеттик тил багытындагы жүргүзүлгөн иштердин натыйжасы. Анан чарбалык иштер, албетте муну айтып кетүү туура болот деп ойлойм. Чарбалык иштер болмой сайын ал жерде окуу процессин жогорку деңгээлде өткөрүү, даярдоо, жүргүзүү мүмкүн эмес. Ал үчүн ошол иштеп жаткан аалым, профессор, окутуучулар жамаатыбызга, студенттерибизге шарттарды жаратып түзүп беришибиз керек. Окуп жаткан жери жылуу болуш керек, жарык болуш керек, суусу бар болуш керек, бардык талаптарга жооп бере ала тургандай акыбалда келиш керек. Анан бир 25 жылдан бери көп жерде чечилбей, союз мезгилинен калып кеткен боюнча чечилбей турган маселелерибизди чечкенге жетиштик. Бардык окуу имараттарынын мына жылуулук системаларын алмаштырганга үлгөрдү. Бул кышкы мезгилге өзүнүн мындай студенттерге чоң шарттарды жаратат да. Жылуу болсо, отурган жериң жылуу болсо анан окугуң келет да. Өзүң үшүп отурган болсоң каяктагы окуу. Ошого байланыштуу жылуулук системаларын 7 окуу имаратыбыз болсо, бардыгында алмаштырганга жетиштик. Андан сырткары жарыктандыруу иштерин жүргүздүк. Ар бир окуу имаратынын ички жана сырткы көрүнүштөрүн мен даже капиталдык деп айткым келет. Оңдоо түзөөлөрдөн өткөрдүк. Жаркыраган жакшынакай окуу каналарын, лабораторияларды, кире бериштеги коридорлорду бардыгын жакшынакай кылып өзүнчө бир бүгүнкү жакшынакай өзгөчөлөнгөн дизайнда жасалгылоо иштерин кылдык. Бул дагы ошол жерде окуган студенттерге, иштеп жаткан профессордук окутуучулар жамаатына бир жакшынакай маанайларды тартуулайт деп ойлойм. Эшиктердин ошол окуу имараттарынын алдындагы аянтчаларды жасалгалоо, аларды көрктөндүрүү, гүл эгүү жана башка иши кылып эстетикалык жакшынакай адамга маанай тартуулаган бир немеге абалга алып келүүнүн үстүндө иштерди алып бардык. Булардын бардыгы
өзүнүн жыйынтыгын берет. Эшигин көрүп төрүнөт дейт да биздин кыргызда. Анан канча бир 20 жылдан бери башталып, бирок аягына чыкпай турган бизде бир чоң номер 1 окуу имаратында бир чоң жыйындар залы бар. Бул бир эле университет үчүн эмес, эгерде ал жыйындар залы бүтүп калса, шаарыбызга бир мамлекетибизге өзгөчө белек болуп кала турган бир жакшынакай өзгөчө проекттеги жыйындар залы. Мына ушул жыйындар залы кароосуз калып ташталып калган залды оңдоп түзөдүүнү өткөрөйлү деп план кылдык эле. Сырткы жасалгылоо иштеринин баардыгын аягына чыгардык өткөн жылкы алдыбызга койгон маселе боюнча. Эми мындан ар жагында алдыбызда ошол имараттын ички жасалгасын толугу менен бүтүрүп, мына келе жаткан окуу жылында толук кандуу ишке берели деп пландап жатабыз. Кудайым колдосо ошого жеткирсин деп турайлы. Албетте бул дагы ишке ашат. Андан башка да айтылбай калган бир топ маселелер бар, бирок мен баардыгын тизмектеп отурбайын. Албетте жатаканабыздагы аткарылган иштер, ар бир окуу имаратында аткарылган иштерди санай берсек абдан эле көп. Кадрлар бөлүмүндө дагы бир топ иштер аткарылды десек туура болот. Профессордук окутуучулар жамааты жана студенттерибиздин маалыматтык базасын түзүп, алардын ар биринин кириш чыгышы, алардын кыймыл аракети көзөмөлгө алына баштады. Аларды автоматташтырылган өзүнчө маалыматтар системасын базасын түзө алдык да. Бул дагы ошол кадрлар бөлүмүндөгү ар бир окутуучу, ар бир студент жөнүндө ачык айкын керектүү болгон мезгилде маалыматты алууга мүмкүнчүлүк жаралды. Бул бир эле кадрлар бөлүмүндө эмес, окуу процессинде дагы ушул маселени мындай пайдаланып баштадык. Толук кандуу автоматташтырылган системага өтүп, ар бир студенттин тапшырган экзамени, сынактардын баасы, ал жерде ата-энеси, тууган уругу жөнүндө, өзү жөнүндө кеңири толук өздүк маалыматтары камтылган базаны жайгаштырып ишке киргизе алдык. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан азыр Таза коом деген жакшы программаны сунуштап ишке киргизүүнүн алдында турабыз. Бизге бир топ көргөзмөлөр атайын түзүлгөн графиктерге ылайык келип турат. Ошол мындан кийин ошол графикке ылайык түзүлгөн өкмөт тарабынан бизге көргөзүлгөн ошо программанын ишке ашуусун жолго коюунун үстүндө иш алып барабыз. Эгер ал ишибиз толук кандуу мына аткарабыз деген оюбуз бар. Алдыбызга максат кылып койдук. Маселелерибиздин негизгилеринен болуп турат. Бул аткарыла турган болсо, биз көп иш кагаздарыбызды дагы электрондук вариантка өткөрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Бул эми келечекте быйылкы окуу жылында аткарыла турган иш катары айтып атам. Бухгалтерия, каржы ишмердүүлүгү боюнча да мен эки ооз сөз айтып койсом болбойт. Каржы ишмердүүлүгү боюнча ар бир мугалимдин, окутуучунун алган айлыгын ачык айкын кылып көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Жана өткөн окуу жылда биздин алдыбызга койгон негизги маселелердин бири ошол айлык акы прозрачный, ачык айкын болуш керек деген нерсе бир пункт болгон болсо, ошого жетише алдык. Жана ар бир айдын акырында кийинки айдын 5-ине чейин кечиктирбестен айлыктарын окуткан, кылган эмгектерине жараша төлөп турдук да. Анан жыл өткөн сайын көрүп атасыздар, инфляция деген бар. Ар бир инфляцияны ошол эсепке алуу менен биз дагы айлык маяналарын, жалпы эле кызматкерлерибиздин айлык маяналарын көтөрүүнүн үстүндө иш алып барабыз деген максаттарыбыз бар эле. Бул дагы ишке ашты. Мен мына 3-4 жыл мурда келгенимде айлыктын көлөмү мына бүгүнкү күнгө салыштырмалуу 2 эсеге 100%га көтөрө алдык. Бул биздин алдыбызга коюлган маселелердин этап менен жакшынакай чечилип келатат дегенди түшүндүрөт. Муну дагы быйылкы окуу жылында баягы аттестация кызматкерлерге өткөрүлгөн аттестациянын жыйынтыгы боюнча дагы бир баскычка көтөрүп айлык акыларын жогорулатуунун үстүндө иш алып барабыз. Бул дагы биздин негизги маселебиз. Ал эми өткөн жылы алдыбызга коюлган маселелерибиз негизинен ишмердүүлүктүн бардык багыттары боюнча 90%дан кем эмес алдыбызга коюлган пландар аткарылды деп айткым келет. Ал эми быйылкы окуу жылында мына 2017-2018 окуу жылындагы аткарыла турган иштерибизди 5 сентябрь 2017 жылы атайын
жалпы жамааттын чоң жыйынында, окумуштуулар кеңешинин отурумунда ошо Кыргыз Өзбек университетинин ишмердүүлүгүнүн бардык багыттары боюнча тиешелүү болгон маселелер алдыга коюлуп талкууланды жана ал бекитилди окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү тарабынан. Быйылкы окуу жылда ошол алдыбызга коюлган маселелерди 100% аткаруунун үстүндө болгон күч аракетибизди жасап иштерди алып бара беребиз. Ал аткарылган болсо албетте бул өзүнүн окуу процессине, билимдин сапатына болгон таасирин сөзсүз түрдө тийгизет. Андыктан урматтуу коллегалар, мына сиздердин жардамыңыздар менен биз ар бир коюлган маселени чечүүгө жетишип атабыз. Ошол маселени мындан ары дагы алдыбызга коюлган маселелерди чечүүнүн үстүнөн тынбай эмгектенүүбүз зарыл деп ойлойм. Ал биздин эмгегибиз, ар бир адам эмгектенген болсо, албетте анын үзүрүн көрөт. Биздин жасаган эмгектерибиз бул келечек муундары болгон мына ушул студенттерибизге татыктуу таалим, тарбия, билим берүүдө өзүнүн чоң ролун ойнойт деп ойлойм. Андыктан ар бириңиздерде ошон үчүн чың ден соолук болсун, ошол иштерди ишке ашырууда, үй бүлөңүздөрдө тынччылык, аманчылык болсун, университетибизде биримдик, ынтымакчылык болсун, анан өнүгүүнүн үстүндө тынбай аракеттенүү боло берсин.